Салам достор, кандайсыңар? Биз дагы бир кыргыз сайтына кирип жатам. Бул жерде номериңерди жазасыңар. Бул жерге пароль жазасыңар. Бул жерге тийбейсиңер. Бул жерге чыккан жазууга. Анан бул жерге мына 4929 деген жазып катталуу дегенди басасыңар. Мен уже катталганмын. Азыр киремин. Достор, мына өзүңөр көрсөңөр болот. Бул жака 1700 сом салып алдым. Бул жерде кандай кылып иштейбиз? Сиздерге көрсөтүп берем. Бул жерде мисалы үчүн менде VIP 1 алдым. Күнүнө мага 110 сом түшүп турат. Азыр кандай экенин сиздерге көрсөтүп берем. Мынакей. VIP 1де 600 сом салып, күнүнө 110 сомдон иштейбиз. 90 күн иштеп берет деп турат. VIP 2де 1500 сом салып, күнүнө 300 сомдон иштейбиз. Бул да 90 күн иштеп берет. Андан кийинки VIP 3дө 3500 сом салып, күнүнө 650ден иштейбиз. Бул да 90 күн иштеп берет. VIP 4дө 8000 алып, күнүнө 1600дөн иштейбиз. Бул да 90 күн иштейт. Андан кийинки VIP 5де 16000 салып, күнүнө 3400 иштесек болот. VIP 7, VIP 8дер ачылат экен. VIP 6га чейин ачылыптыр. Ушундай достор. Анан өзүңүздөр көргөндөй аябай чоң процент менен төлөп берет. Ошондуктан риск дагы ошончолук чоң. Ошону эске алыңыздар. Анан бул жака кантип акча салабыз дегендер үчүн азыр түшүндүрүп берейин. Толуктоо деген жерди басасыздар. Бул жерден 600дөн өйдө салсаңыздар болот. Мисалы 1500 белгиленип калыптыр. Бул жерде басабыз. Басканыбыздан кийин мынакей бул жерде кыргызча жазылып турат. Депозит минимальный суммасы 500 сомдон өйдө салсак болот экен. 5-10 мүнөттүн ичинде түшөт экен. Азыр биз 1500 бастык. Улантуу деген жерди бассак, мисалы үчүн бул жерде QR код аркылуу салсаңыздар болот, же болбосо бул жерде номер картаны бул жерде бассаңыздар копровод этилет. Ушул карта аркылуу салып, анан сөзсүз код перевода деген жерге ушул кодду же комментарий жазган жерге ушул кодду бул жерден копровод этип коюп, анан жөнөтүп, андан кийин чегин бул жерге жөнөтүп, анан бул жерди басып койсоңуздар түшөт. Ушундай достор. Ошентип салып алганыбыздан кийин биз бул жактан главный экранга өтүп, бул жерди басып, анан чыгарып алуу деген жерди бассак болот. Чыгарып алуу деген жерди басып, азыр биринчи акчаны чыгарып көрсөтүп берейин. О банкка чыгат экен, Компанион, Оптима, Н-банк, Бакай банкка чыгат экен. Мисалы үчүн көбүбүз колдонгон Н-банкты тандайбыз. Анан бул жерге өзүбүздүн банк картабыздын номерин жазабыз дагы, Растоо деген жерди басабыз. Азыр достор, мен банк картамды улап алдым. Эми бул жерде жабуу дегенди басып койсоңуздар дагы чыгарып алуу деген жерди басып, бул жерден 1700 деп жазабыз. 1700. Анан бул жерде Растоо дегенди басабыз. Уже менин карталарым уланган бул жерде. Бул жерде Растоо дегенди басабыз. Анан ооба дегенди басабыз. Акчаны чыгарууга койдук. Мына бул жерде акча чыгарып жатканда жазылып турат. Достор, ошого кирип көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн бул жерде жазылып турат. Акча алуу 10:00дөн 17:00га чейин гана жеткиликтүү деп. Акча алууда 15% комиссия алат деп жазылып турат. Шулардын баардыгын эске алып чыгарабыз. 10дон Кыргызстан саат боюнча 17:00га чейин эле чыгарып алсак болот экен акчаны. Ушундай. Анан бул жерде бөлүшүү деген жерди бассаңыздар, биринчи командадан 27, экинчи командадан 2, үчүнчү командадан 1% түшөт экен. Бул жерден өзүңүздөрдүн референсиңыздарды алып, бөлүшсөңүздөр болот. Бөлүшкөнүңүздөр үчүн дагы сиздерге ушу 27% акча түшөт. Мен VIP 1 алгам. VIP 1ден күнүнө 110 түшүп турат. Ошону чыгарып алсак болот. Ушундай сайт экен. Сайттын ссылкасы комментарийде болот. Албетте риск бар, рискке даярдалыш десеңиздер болот. Мен эч кандай финансылык сунушум эмес, өзүм дагы риск алып иштеп жатам, ошондуктан рискке даярдалып кирсеңиздер болот. Азыр акча түшкөнүн көрсөтөм. Акча түшкөнүн бул жака көрсөтөм, же болбосо бул жака тартылбай калса, менин Telegram каналымда болот, таштап коем. Ошол жактан чекти көрсөңүздөр болот. Достор, азыр биз акчаны чыгарууга койгонбуз. Жазуулар деген жерди басып, мисалы 1700 сом чыгарууга койгонбуз. 15% комиссия алат. Ошол менен кошо бизге азыр Н-банкка 1445 сом деп түштү. Акча азырынча чыгып жатат. Кимге кызык болсо, комментарийде болот ссылкасы. Ошол риск бар экенин унутпаңыздар.